Бак өстүрүү каналы. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу бак өстүрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз кайрадан эле гилас бактын ичиндебиз. Тагыраак айтканда, гилас бактын үстүндөбүз. Гилас бактын үстүнө чыгып отурам. Жакшыраак видеого тартканга аракет кылам. Колум титиреп атат бул жерде. Мына алдыңыздарда бийик өскөн гилас багын көрүп турууга болот. Мына ушул бийик бакты кезеги менен калди групп деп коет бизде. Бутоо боюнча, жайкы бутоо боюнча, мөмөдөн кийинки бутоо боюнча сөз кылабыз. Мынакей достор, биздин былтыркы жылы жасаган бутоо калди куруу деп коет. Токолдоп дагы деп айтышат. Бул гиластын формалары атайын ушундай бийик өстүрүлгөн. Негизи гилас ушундай бийик жалгыз лидерлүү болуп дагы өсөт. Бул бир лидерлүү үстүнө чыгып, көп лидерлүү формага ээ болгон гилас. Анткени биз ушундай тарбиялашыбыз керек болгон. Анткени астында биз малина өстүрүшүбүз керек. Малинага күн тийүү үчүн ушундай бийик формаларга ээ болуп калган. Албетте мында кантип берет деген ой болушу мүмкүн сиздерде. Мундагы өзүнө жараша жолдору бар. Ар бир иштин өзүнүн ыгын таап кыласың. Албетте бир аз бирок кыйынчылыгы сөзсүз болот терүүдө. Бул жерде гилас бакты терүүдө ылдыйга карап бутактарын ийбестен кайра жогору көтөрөсүң. Жип менен байлап алып терүүгө туура келет. Кеп анда эмес. Кеп бүгүн ушул бутоо боюнча сөз болот. Гиластар 5 жылдан 7 жылга чейин ар бир жоом бутак алмашып турушу керек. Азыр мен отурган бакты былтыркы жылы бутадык. Ошол буталган, кесилген жер жакынкы арада эч качан мынакей көрсөтөйүн. Бул жер бүтүп кетиши кыйын болот. Бүтпөй калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан буга жылда масляный краска менен же болбосо башка краска менен краскалап туруу керек болот. Анткени бул жерден инфекция кирсе, карасан оорусу же башка инфекциялык оорулар менен ооруп калышы ыктымал. Эмне үчүн 5 жыл 7 жылда бутап туруу керек? Мынакей мына алдыбызда турган гилас өсүүсү 5 сантиметр эми гана болуптур. Бул ашып кетсе күзгө чейин дагы бир карышка чейин өсө алат. Мына учуну көрүңүздөр. Кесилгенден кийин мынакей бул 25-30 сантиметрге чейин мынакей кесилгенден кийин өсө баштаган. Мына өсүүсү жакшы. Мына ошентип жаңылап турган сайын гиластар кайра күчтөнүп жакшы мөмө бере баштайт. Эгер бутабай койсо мынакей өсүүсү токтойт, мөмө алыш азаят, оору бутактары көбөйөт. Негизи жоом бутактардан сапаттуу мөмө ала албайбыз. Ошол максатта токолдоп туруу же калдиктеп туруу жасалат. Калдиктеп туруунун дагы 3 түрү бар. Бирөөсү өтө катуу токолдоо, бул коронанын астынан кесилет. Экинчиси жарым токолдоо. Бул жарым крона кесилет. Азыр мен отурган сыяктуу мына ушундай шактары калат, бутактары калат. Мынакей мунун астындагы бутактарын сактап калганбыз. Слабый. Азыраак бутоо мынакей мына ушундай болот, учтары алынат. Учтары кантовка болунат мынакей. Мына ушундай формада жасалыш керек. Бул кесилген жер
чоң болгондуктан бул жер бүтпөй калышы да мүмкүн деп айттык. Бунуки краска менен краскалап атабыз. Бунуки. Мына бул жер мына ушундай кыйгачынан кесилет. Себеби жамгыр турбаш үчүн бул күн жагына каралат. Ошон үчүн кыйгач кесилиш керек. Мынакей. Кийинки жылга чейин бул жер краскаланбайт. Кийинки жылга краскаланат. Калдиктөө бул токолдоо. Бул данектүүлөргө жасалат. Өрүккө жасалат, сливага жасалат, гиласка жасалат, алма, бийлерге дагы жасалат. Бир гана шабдалга гана жасалбайт. Себеби шабдалы полукарлик болуп эсептелгендиктен анын кесилген жеринен жаңы өсүндү, мына ушундай өсүндү өсүп чыкпай калат. Ошондуктан шабдалга жасалбайт. Ана достор, сиздер менен бүгүн жайкы кесүү мөмөдөн кийинки бутоо боюнча, калдиктөө боюнча бир аз маалымат бөлүштүк сиздер менен. Бар болуңуздар, багыңыздар ооруп алсын, берекелүү болсун.